Устаз кандай istейт, Аллага шүкүр сизге суроом бар эле. Оюма жаман нерселер келе берет. Кантип арылсам болот? Сураныш жооп бересизби дейт. Биринчиден, жакшы ойлуу адамдардын тегерегинде жүрүңүз. Адам сыныктан башкасы жугуштуу, чөйрөңүздө туура эмес, терс, көңүлдү чөктүрө турган, жашоодо сыгылтып ийе турган баягындай адам чөйрө менен жүрүп калсаңыз, сиз да сыгылып каласыз. Алардыкы сизге таасир этет. Ошон чөйрөнү караңыз бир. Анан эртең менен кечинде Куранды окуңуз дайыма. Курандын ичинен дуа маанисинде бар. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дуаларын айтыңыз. Эмне үчүн бул дуа? Эртең менен кечинде зарыл. Периштелер Аллах Таала атайын жерге периштелер түшөт, ошо багымдат намазы менен аср намазын алмаштырат да. Мындайча айтканда, эртең менен кечки дуаларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан дуаларды кылыңыз. Ошонун ичинде Аллахумма инна аудука минал аджзи вал касал деп келет. Жалкоолуктан, алсыздыктан, анан минал хамми вал хазан. Кайгыдан, сиз айтып аткан ушул жаман нерселерден, ойлордон сактоо суранат да. Эртең менен кечки дуаларды калтырбаңыз, даарат менен жүрүүгө аракет кылыңыз. Анан ихлас фалак настарды көп окусаңыз, шайтан жаман ойдо салуудан алыс болот иншалла.